СССРден баштап эле, СССР малынан баштап эле биринчи булардын стратегический максаттары, стратегиялык максаттары бул анклав Варухка коридор алыш. Коридор алып, Варух анклавыны негизги өздөрүнүн территориясына кошуп алыш. Бул эң биринчи стратегиялык максат болчу. Аны СССРден баштап ар түрдүү жолдор менен ошого ынтылып келе жаткан. Азыр эми бул келишим менен фактически ошол коридорду алыптырлар. Ошол коридорду алыптырлар. Ал эми азырынча транспортный коридор алыптырлар. Ал эми окончательный, толук кандуу Варухту өздөрүнүн территориясына бириктириш үчүн бир эле кадам калыптыр. Ал кадамды алар качан жасайт? Бул только вакыт көргөзөт. Биринчиси село Достук айылы. Ошол тоскоолдук болуп турган. Жолдордун тосуп. Экинчиси Ходжала, Аксай, Варух деген участок, ошол жолдун участогу бизге караштуудагы именно ошол тоскоолдук турган. Эки тоскоол болгон да. Азыр эми бул келишим боюнча Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет элде мыйзамдарды сактап, документтериңиздерди тактап алыңыздар. Документтин бардык түрүн даярдайбыз. Регистрация, метнешка, ННН, СНИЛС, ДМС, ОМС, полис, регистрацияны базадан текшерүү, Wildbergs'ке керектүү документтерди жасап беребиз. Документтик иштерде мыйзамдуу жана ишеничтүү адистерге кайрылыңыз. 100% кепилдик бар. Байланыш үчүн номерибиз +7977 736 1587. Достук айылыны тажиктер бекеринен толугу менен бизге бергиле деп талап койгон эмес. Толугу менен биз ага макул болуп, ал тоскоолдукту алып коюп атабыз. Биз үчүн село Достук эң стратегиялык мааниси ошол коридорго жол бербей турганы. Андан тышкары ошол жерде чек араны, ошол жерде жашап аткан эл коргоп турганы болчу. Ал эми жанагы экинчи тоскоолдук болгон Ходжала, Аксай, Варух участок жолуну аны кантип качып кетип ататтар алардан. Алар ошонун түздөн түз коридор алып, ошол жолдон качыш үчүн булар Дача, Капчыгай жолун сурап ататтар. Ошону анан кийин нейтральный кылып ататтар. Нейтральный кылганда дагы ошол не только жол нейтральный эмес. Ошол жолдун астындагы жолдун бияга 15 метр, жолдун өзү 10 метр, мындайча айтканда 40 метр шириной жердин асты дагы нейтральный болуп эсептелип калып атат. А нейтральный деген бул эмне деген? Бул сеники да эмес, меники да эмес деген. Эгер, например, жолдун өзүн эле нейтральный кылганда, а жер өзү биздин жакта Кыргызстандын эсебинде калганда башкача болмок. А так бул жер дагы кетип атат, жол дагы кетип атат. А нейтральный болгон жерде любой время ким күчтүү болсо тартып алганга укугу бар. Толук кандуу жолу бар. Мунун ордуга бизге якобы жол берип атат, ошондой эле нейтральный Миңөрүк, Самаркандек деген 3 километр. Но бул жерде биз алданып калып атабыз да. Себеби деген 2003-2004 жылдары тажиктер Айгүлташ, Канибадам деген электролеп өткөргөндөр. Ошол электролепти өткөргөнгө биздин Баткен районунун территориясынан 104 гектар жер ошолорго өткөрүлүп берген. Менин банк номерим 0551 091992 Кларашы деп чыгат. Сбербанкымдагы ошондой Кларашы деп чыгат. Мен сиздерге кайрылып жаткандын себеби ушул 6-7 жылдан бери ушул балам менен алектенип келип атам. Бул баламдын диагнозу гидросефалия. Турция элине барып, буну операция кылдырышым үчүн $30,000 каражаты керектелет экен. Башка балдарды көрүп мен дагы ушул балам эшикке чыгып ойносо экен дейм. Кыргыз элим ушул Кайдыгер Карабаев ушул балама дагы жардам берип коюшуңуздарды өтүнөм. Ушул балам эл катары басып, жүгүрүп ойноп кетпесе дагы өз алдынча басып, өз алдынча тамак жеп калса дейм. Бул менен теңдүүлөр быйылкы жылы мектепке барганын көрүп, мен дагы ушул баламды жок дегенде ошолордун арасында ойноп калса экен деп ниет кылам. Кайдыгер карабайсыздар деп үмүт кылам. Мен өзүм ушул баламдын тынчтыгын ойлоп квартирада турам. Өзүм жалгыз бой энемин, 2 уулдун апасымын. Сапарга азыр эч нерсем жок. Өзүм жүгүрүп барып, идиш жууп, ара чоруда официантка кылып иштеп келем. Ушулардын кемкөсүн кылам. Ошондуктан сиздерден өтүнүп кетерим. Ушул балама Кайдыгер Карабай аз да болсо жардамыңыздарды берип, бизди дагы ошо Түркия элине
барышыбызга себепчи болуп калышыңыздарды өтүнөм. Канчалаган инсандар жакшы болуп келатат. Ошолордун катарында менин балам дагы жакшы болуп кетсе экен деп ниет кылам. Дуаңыздарды берип, ушул бизге дагы кайдыгер карабай жардамыңыздарды берип коюшуңуздарды өтүнөм. Колдонушка. Ошонун ордуна компенсациясыга булар ошол убакта жанагы 1000 өрүк Самаркандек жолуну бизге бериш керек болчу. Акылдык ошондой болгон. Биз ошол келишимдер менен ратификация кылып, Бакиев кол коюп, вернее Акаев кол коюп, полностью ратификация кылганда тажик тарабы ратификация кылбай койгон. А биз болсо ЕС менен сүйлөшүп туруп, ошол жолду куруш үчүн, эстакада куруш үчүн 6 миллион еврога макулдашуу болуп, алар уже акчасын бөлүп берген болчу. Айланма башка жолду салдыра баштаган. Ошол проектini түздүрүп ал Төрткүл суу сактагычы, Көкташ айылы, Көкташтан айылы андан нары Головнойго барып, Головнойдон Аксайга өтүп, Аксайдан Рават деген айылга өтүп келчү, ошондой проект мененчи ошондой жол болчу. Аны бирок мен 2007-2008 жылы уже губернаторлуктан кетип калгандан кийин ошол жолду сала баштагандар. Бирок Минтранс ошол Көкташка чейин жеткенден кийин нарака Головной проект менен Головной жака жолду салыштын ордуна жана 4 көчөгө буруп жүгөргөндөр. Ал жер тупик болчу, эч кандай жол жок болчу. Бир 10го жакын үйдү, огороддорду бузуп, ошол жолду сала баштаган. Ошондо анан кийин 4 көчө проблемасы пайда болгон. Тажиктер ага тоскоолдук кылып, талашып тартышып жатып, анан кийин өзүңөр жакшы билгендей, Мадумаров барып туруп, анан кийин ошол келишим түзүп, ал жерде арендага алып, ошондон анан кийин ошол 4 көчө тажиктердики болуп эсептелип калган. Ташиев ошону айтып атат, жанагы 4 көчө жөнүндө айтып атканда. Село достукту биздин атыбызда Кыргызстанга калтырыш керек. Бул биздин стратегический биздин кызыкчылыгыбыз. Экинчиси участок село достуктан Достук, Аксай, Варух жолуну жаңы келишим түзүш керек, чтобы по беспрепятственному совместному использованию. Ошондон анан действительно дорожный эме берилет, коридор берилет. Мына 190-ду 190го жерлерди алмаштырдык дейт. Аны бир эле параметр менен эме кылып койгондо, аянтын эле келиштирип койгон. А мен сунуштап атам дагы шашпай туруп, анын сапатыны ошол алмаштырылган жерлердин, тажиктердин дагы, кыргыздардын дагы берилип алмашып аткан жерлерини сапатыны дагы анализдеп чыгыш керек. Андан тышкары ошол алмашып аткан участоктардын стратегиялык маанилүү жагынан караштырып керек. Ал эми 1000 өрүк болсо, бул бизге принципи бүгүнкү күндө ал маанилүү эмес. Стратегиялык бизге эч кандай кызыкчылыгы жок. Анан тышкары ал 1000 өрүктү биз талап кылсак дагы, жанагы биз берген 104 гектар жерди компенсациясыга ошол жерде сурасак болот. Ал эми жанагы 4 көчөнү аны действительно нейтральный кылып калтырса болот. Себеби деген бул эки жакка тең өтө маанилүү. 91-90 жылдан бери эле Варух, Тажикстан, Варухтун атырабындагы Кыргызстанга караштуу 19 000 гектарды незаконный колдонуп келе жаткан. Биз дейт, ошол населениебиз Варухка батпай атат дейт. Бул биздин проблема эмес да. Бул Тажикстандын таза ички проблемасы да. Анан кийин бул проблеманы тажиктер биздин территориябыздын эсебинен чечпеш керек да. Алар өздөрүнүн внутренний ресурстары менен чечиш керек. Достукту анан жана 14,5 миң гектар жерибизди бере турган болсок, бул эмеге окшошуп калат. Согушта жеңилип Кыргызстан контрибуция төлөп аткандай болуп, ошого окшошуп калат биз. Мына Головной деген водоразделдин плотинасыны ошол жерди контроль кылганга аракеттенип келатат. Биз болсо жанагы ушул 3-чү келишимдин негизинде биринчи берене менен головная плотина с 3 затворами, железобетонная плотина с 3 затворами, располагающая на реке Аксу, посередине которой проходит линия госграницы деп, граница такталып элек деле ошонун жарымын берип коюп атабыз. Бул биздин кызыкчылыкка, вообще стратегия кызыкчылыкка туура келбейт. Себеби деген биз эгер бөлүп берсек, наоборот, суудун атырабындагы чыртачтактар андан бетер күчөйт. Толук кандуу кетемдүү бир эле документ бар. 92-94 жылдары түзүлгөн, СНГны түзгөндө ошол документ, аны бүт бардыгы президенттер, жогорку парламенттер барды ратификацияган. Экинчиси, могу бардыгы проблемаларды жана стратегиялык биздин максаттарды тажиктердикине биздикин дагы совсем башкача чечсе болот. Дүйнө жүзүндө пайдаланып жүргөн практикалар, бул деген жанагы особый режим функционирования приграничных территорий, анклавов деген
өт дүйнө жүзүндө колдонуп турган чоң практикасы бар, тажрыйбасы бар ушундай метод бар. Ошого өтүш керек. Эгерде сиздерге кызык болсо, ушул метод боюнча бунун негизги эмеси ошол приграничный территорияларды, анклавдарды, ошол жактагы территорияларды эки тараптын кызыкчылыгы совместный эксплуатация кылган бүт ресурстарды совместный колдонгонго жол ачкан ушундай метод бар. Ошону колдонсок дейт. Менин позициям ушундай. Ошондуктан калганын эртең ратификацияга экинчи окууга келгенде урматтуу коллегалар сиздер чечесиздер, андан кийин президент чечет. Бирок мен ушундай мен өзүмдүн позициямды айтып койгон, бул менин парзым, депутаттык парзым, жарандык жана аксакалдык парзым деп эсептейм. Чоң рахмат.